Спортчу, мурдагы милиция кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулунун алайлык жердештери анын ишин президент өз көзөмөлүнө алып, териштирип берүүсүн суранып видео кайрылуу жолдошту. Кайрылууну Фейсбукка жүктөгөн Нурсултан Мамыт уулу Азаттыкка берген маегинде видео Бишкекте тартылганын жана президентке кайрылуу үчүн айыл аксакалдары да келгенин айтты. Рахманберди уулу Алайдын Коңур Дөбө айыл өкмөтүнө караштуу Арпа Тектир айылынын тургуну. Айыл аксакалдары аны колдоп Бишкекке атайын келишкен, деди Мамыт уулу. Төлөгөн Рахманберди уулу өзү да 14 февраль күнү президентке кайрылып, Оштогу спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтун запкы көрүп жатканын айткан. Саркарбаев муну кызыктар тараптар атайын сап жатканын билдирген. Райымбеков комментарий берелик. Ош шаардык милициясы Рахманберди уулунун кайрылуусун иликтеп жатканын маалымдады. Ош шаардык мэриясы Саркарбаевди кызматтан алуу маселеси кийинки аптада караларын билдирген. Президенттик аппарат кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Кумтөр кениндеги Голубой залив көлүнө экскаватор менен түшүп кеткен 54 жаштагы кишинин сөөгү табылды. Бул тууралуу Барометр агенттигине өзгөчө кырдаал министрликтин маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, 15 февралда Кумтөр кениндеги Петров көлүнө экскаватор айдаган 54 жаштагы кызматкер техникасы менен түшүп кеткен болчу. Ага ылайык издөө иштерине компаниянын техникасы тартылып, өзгөчө кырдаал министрликтин Караколдогу сулчулдары келишкен. Бүгүн 16 февралда саат 11:00 чамасында сууга түшүп кеткен экскаватор чыгарылып, куткаруучулар экскаватордун ичинен маркумдун сөөгүн чыгарышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен деп айтылат маалыматта. Маалымат булак Барометр KG. Мамлекеттик бажы кызматынын Ош областык башкармалынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов президенттен жардам сурап видео кайрылуу жасады. 15 февралда Фейсбукка жарыяган кайрылууда ал агасы Эмилбек Кимсанов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун басымынан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтууда. Эмирбек Кимсанов агасы коррупциялык иштерге катышуудан баш тарткан үчүн кысымга кабылганын белгиледи. Үй бүлөсү коркутууга кабылып, учурда ар кайсы жерде бекинип жүргөнүн билдирди. Анын алдында Эмилбек Кимсанов спортчу, милициянын мурдагы кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулунун кайрылуусун мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов 14 февраль күнү кечинде Фейсбуктагы баракчасына жүктөгөн. Кимсанов жумуштан кетерден бир жыл мурда кызматын тапшырганын билдирди жана президентке жасалган кайрылууну кайсы бир күчтөр аларды кароолоо иретинде атайын уюштуруп жатканы болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Президенттик аппарат кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Кытайдын Ухан шаарынан келген 18 студент 14 күндүк карантинден соң үйлөрүнө чыгарылды. Баары Кыргызстандын жарандары. Алар Кытайдан 2 февралда Казакстандын Нур-Султан шаар аркылуу атайын бортто келишкенин Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Студенттер 14 күн коронавируска каршы карантинде болуп, дарыгерлердин көзөмөлүндө турушту. Кытайдан чыккан вирустан улам Кыргызстан ал жактагы жарандарын Казакстан аркылуу Бишкекке бир канча жолу ташыды. Акыркы жолу 13 февралда 40 жаран алып келди. Баары студенттер. Келгендер коронавируска байланыштуу текшерүүдөн өткөрүлүп, атайын жайларга карантинге алынууда. Илдеттен улам Кыргызстан Кытай менен чек араны жаап, авиакаттам да токтотулган. Кыргызстан илде чыккандан бери 200дөн ашуун жаранын Кытайдан алып келди. Кытайда коронавируска чалдыккандардын саны 63 миңден ашып, 1400гө жакын киши жашоо менен кош айтышты. Ошол эле кезде ооруну жугузгандар 5500 киши сакайганын кабарланууда. Кытайдан башка дүйнөнүн 30 аймагында кеминде 565 киши вирус жукканы аныкталган. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов үй бүлөсүнө каршы криминалдуу колдонуу аракети болуп жатканын билдирди. Бул тууралуу депутат Азаттыкка комментарий бергенде айтты. Анын алдында Матраимовдордун басым көрүп жатканын, өмүрлөрүнө коркунуч чаралганын айтты. Президенттен жардам сураган эки жарандан видео кайрылуусу чыккан. Искендер Матраимов муну кароо деп баалады. Биздин спортчу балдарыбыз жок болсо, криминал менен ишибиз болбосо, биз Бишкекте жашасак, анысына да мунусуна да аралаштырып, окшоштуруп жатышат. Мунун артында бирөө тургандай, эми криминалды аралаштырып, бизди жаман көрсөткүсү келгендей сезилип жатат. Биздин криминалдар менен ишибиз жок.
Искендер Матраимовдун бир тууганы Райымбек Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары. Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылган миллиондогон долларлар тууралуу 2019-жылы жасалган журналисттик иликтөөлөрдө анда аты аталган. Матраимовдордун Ошто Эрем деп аталган спорт клубу бар. Жүрөк түшөт. Ухандык дарыгерлер бет каптан калган дактарды көрсөттү. Ухандын ооруканаларында иштеген дарыгерлердин вирустан коргон үчүн өзгөчө бет кап тагынып жүргөнүнө бир топ убакыт болду. Социалдык тармакта медициналык бет кап тагынууда жабыркаган кытайлык дарыгердин сүрөтү тарады. Daily Mail басылмасынын жазганына караганда сүрөттөгүлөрдүн басымдуу бөлүгү вирус чыккан Ухан шаарынын ооруканасында иштеген медиктер. Белгилей кетсек, аталган шаар бир айдан бери карантинде. Ушул тапта 11 миллионго чукул адамдын тышкы дүйнө менен байланышы жок. Ооруканаларда дарыгерлер коргоочу кийим кийип, оор бет кап, көз айнек тагынууга аргасыз, алардын тынымсыз иштеп жатканы айтылат. Сүрөттө көрүнүп тургандай, узак убакытка чейин бет кап тагынуудан врачтардын жүзүндө тилик-тактар калган. Бул кадрлар социалдык тармактарда талкуу жаратып, айрымдар аларды чыныгы баатырлар деп атоодо. Акыркы маалыматтарга караганда, nCoV 2019 вирусун жуктургандардын саны 66.492, анын ичине 896 киши сакайып, 1523 киши көз жумду. Кытай бийлик 2019 жылдын 31 декабрында дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козгоочу коронавирус nCoV 2019 экендигин аныктап, эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал деп жарыялашкан. Маалымат бак Спутник KG. Орусияда кыргыз жараны толгоосу башталып калган өздүн кардарына жардам берди. Орусияда курьер болуп иштеген кыргыз жараны Мирлан Жамалдинов толгоосу башталып калган өздүн кардарына жардам берди. Бул тууралуу орусиялык басмалар жазып чыгышты. Мирлан Жамалдинов Москвада жеткирүү кызматында иштейт. Ал күндөгүдөй эле буйрутманы жеткирүү үчүн айтылган дарекке барганда кардар көпкө чейин чалууга жооп берген эмес. Ал акыры аталган кардардын үйүнө барууну туура көргөн. Эшикти кош бойлуу адам ачты. Ал буйрутманы алгандан кийин анын толгоосу башталып кетти. Мен аны төрөтканага алып барууну сунуштадым. Бирок ал макул болгон жок. Тез жардам чакыртып, алар келгенге чейин аялдын жанында болдум деген ал. Көз жарган аял алгач ага жардам берген жаранды эстей алган эмес. Кийинчерээк жеткирүү кызматына байланышып, Мирлан Жамалдиновго ыраазычылыгын билдирген. Маалымат бак Супер KG. Пекинде 14 күн карантин жарыяланды. Кытайдын Пекин шаарында 14 февралдан баштап борборго келген жарандарга шарттуу түрдө 14 күндүк карантин жарыяланды. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыгышты. 14 февралдан баштап борборго келип жеткен жарандар 14 күн үйүндө же медициналык борборлордо көзөмөлдөө болушу шарт. Кимде-ким бул шарттан баш тартса, ал мыйзам боюнча жазага тартылат деп жазылат маалыматта. Коронавирустан каза болгондордун саны 1669га жетсе, ал эми вирусту жокторуп алгандардын саны 69186 адам түзөт. Алардын ичинен 1669 жаран көз жумган, ооруканадан 9554 жаран дарыланып чыгышкан. Маалымат бак Супер KG. Бөтөн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадмаров жергиликтүү шайлоонун алдында жарандар аймактардан келип, шаараларга чукул каттоого туруп жатышын мамлекеттик деңгээлдеги саясий коррупция катары баалады. Мындай окуя Кыргызстандын жаңы тарыхында болгон эмес деген Мадмаров бул көрүнүшкө тез арада токтотууга чакырды жана жарандардан жоопкерчиликти болууну суранды. Мадмаров буга байланыштуу видео кайрылуу 15 февралда тарады. Бийликти соңку күндөрү шаараларга келип каттоого тургандардын баарын каттоодон чыгарууну үндөдү. 2020 жылдын 1 январынан 11 февралына чейин шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандар көбөйгөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов 13 февралда парламент жыйынында билдиргендей, Караколду 2797, балыкчыга 489, Майлы сууга 272, Токмокко 6950, Ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого турду. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова мындай убактылуу каттоону жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган айрым саясий партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыккан. Жогорку кеңештин айрым депутаттары да буга тынчсыздануусун билдиришүүдө.
Баткен, Жалбат, Нарын, Ысык көл, Чүй, Ош областарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлы Суу шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 12 апрелинде өтөт. Парламент депутаттары шаардагы бир үйгө жүздөгөн адамдарды каттоого тургуза берүүгө мыйзамды тыюу салынбай турганын белгилеп, муну тескериш үчүн токтом же кандайдыр эреже иштеп чыгуу маселесин көтөрүшкөн.